Бүгін 10 апрелде Балыкчы шаардык мэриясынын жыйындар залында жай мезгилине карата даярдыктар боюнча облустук деңгээлдеги кеңешме болуп өттү. Жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Арпачиев төрөгалык кылды. Май боюнча заправкаларга ошондой катыр кулакты коюп атабыз. Жанагы кассасы турат, өзлөрүнүн чай ичкен комнатасы турат, дүкөн кылып алган, анан даараткана жок. Ошон үчүн ошо дүкөнүн кыскартса дагы даараткана жанагындай суусу менен таза, жылуу, ушундай мына могу Бөкөнбаевдагы жана Жашыл Петролиумдун ушул дааратканасы аябай образцовый да. Ар эле таптаза мелдиреп турат да. Ошол сыяктуу эмеге мына айыл башчылары ар кимдер өзүнүн территориялардагы заправкадан ошону талап кылыш керек. Иш-чарада Балыкчы шаарынын жетекчиси Азамат Арнабек уулу шаардагы жайкы туристтик сезондун алдында көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу маалымат берди. Анын ичинде шаарды көрктөндүрүү, тазалыкты камсыздоо, коопсуздук чаралары, инфраструктуралык оңдоолор жана туристтерди тосуп алуу боюнча аткарылып жаткан иштер айтылды. Биз эң биринчиден ушу президентибиздин жарлыктарын аткаруу максатында иштерди аткара баштадык. Эң биринчиден эле ушу жолдун жээгиндеги 56 указга ылайык көптү бузуп турган бир далай объектилерди, андан сырткары жанагы магазиндерди жылдыруу боюнча ошолор боюнча иштерди алып барып келдик. Эми ушул 56 указга ылайык эле аткарыла турчу дагы иштерибиз бар. Ал Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 ошол жерде жайгашкан боз үйлөр болуп эсептелет. Аларда макулдук каты келди областка. Ошону эми биз өткөрүп алуу боюнча иштер жүрө турган болсо, тез аранын ичинде боз үйлөрдү дагы бир туристтер келип атканда бир жакшы бир типтүү обликти болгондой кылып биз жөнгө салабыз. Андан сырткары Балыкчынын ичиндеги биринчи мамлекеттик жол бар, Жусуп Абдрахманов көчөсү. Ушу Курбойдун четиндеги балык базар көйгөй жаратып келчү ушу келген туристтерге. Алар дагы 16 метрдин ичине кирип турушчу. Алар менен да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыркы учурда биз аларды 22 метрге жылдырдык. Ал жердин дагы машина токтоочу стоянкасын биздин депо бар, ошо депонун стоянкасын жасап бердик. Ошонун алкагында дагы балык базарында бир жөнгө салып алдык десек болот. Эми эшикте турган жанагы навесте турган балыктар бар. Алар дагы көйгөй жаратып келген. Ошол туристтерге станция жагынан дагы, тазалык жагынан дагы каралбай келгенине байланыштуу азыр Экопосттун жанындагы 33 гектар жерди биз Токой чарбасынан трансформация кылып мэрияга алдык. Азыркы учурда 3 гектар жерди Кыргыз комплексине, 2 гектар жерди жанагы коммерческий объектилер болуш үчүн бердик арендага. Эми ошонун маңдайына эле Кудай буйруп азыр балык базарды баштап атабыз да. Анан бул Жусуп Абдрахманов биринчи мамлекеттик көчөнү биз туристский көчө деп киргизгенбиз. Ошо туристский көчөнүн алкагында азыр жасалып атат. Жашыл Мурас алкагында көчөттөр тигилип атат. Тазалык 305 указды аткаруу максатында тазалык иштери аткарылып атат. Эми биздин көлдүн жээктери боюнча айта кете турган болсок, көлдүн жээгинде 2 борбордук бизде пляжыбыз бар. Бул Сейит пляжы, анан Толкун пляжы. Сейит пляжын биз толугу менен Green City'ге арендага бердик. Ошол менен улай Сейит пляжы менен Толкун пляжына кете турчу велодорожканы да жасап атышат. Кудай буйруса, ошо велодорожканы дагы ишке ашырабыз. Анан экинчи Сейит пляжы сезонго толугу менен даяр болот. Ал жакта 115-мыйзамга ылайык 100 метрге кирип кеткен павильондорду, боз үйлөрдүн баардыгын биз 100 метрден өйдө жылдырып бүттүк. Эми экинчи Толкун пляжы боюнча айта турган болсок, Толкун пляжындагы жанында 6 гектар жер менчикке чыгып кеткенде байланыштуу көпкө чейин жасалбай келген. Биз азыр сотко берип, Балыкчынын сотунан дагы, областтын сотунан дагы, анан жогорку соттон дагы азыр утуп алдык. Ал жерди дагы азыр биз арендага берүү боюнча дагы проектисин иштеп чыгып, азыр сунуштарды берип атабыз. Анан 131 указ бар экология боюнча, өзүңүздөр жакшы билесиздер.
балыкчы шаар боюнча 23 дана конок үй жана мейманканалар аныкталып, анын ичинен 12 объект борбордук канализацияга туташтырылгандыгы жана 11 объект өз алдынча жасалган септикке кошулгандыгы аныкталган. Бул 11 объекти боюнча айта кете турган болсок, бул ошол Сейит пляжынан ошо Толкун пляжына чейин келе турган көлдүн жээгиндеги кичи, орто конок үйлөр болуп эсептелет. Кичинекей конок үйлөрдү ошол мини очистной сооружение кошуп тургула деп биз тапшырма бердик. Сейит пляжынан ошо Гринсити мини очистной сооружение койсо тегерек четиндегилер кошулат. Кошулбай калгандарды тилекке каршы жапканга туура келет. Мындан сырткары жыйынга областагы тиешелүү мамлекеттик органдар, мекеме уюмдар, балыкчы жана тоң аймактарындагы эс алуу жайларынын ээлери да катышып, алдыдагы сезондун ийгиликтүү өтүшү үчүн сунуш пикирлерин билдиришти.